Кызматтык батир автоунаа анын айдоочусу жана жардамчы Жогорку Кеңештин 6-чакырылышкы ишке киргенден кийин чыгашаларды кыскартуу чечимин кабыл алган. Оптималдаштыруу өз жемишин берип жатабы? Канча каражат үнөмдөлдү? Жогорку Кеңештин бул кадамы башка бийлик бутактарына үлгү боло алдыбы? Сиздин канал НТС'тин түз эфиринде Артара программасы, анын алып баруучусу Мемирбек Айтикеев, саламатсыздарбы? Студиянын коноктору менен четинен тааныштыра баштасак, Жогорку Кеңештин иш башкармалыгынын жетекчиси Алмаз Кожомкулов, Жогорку Кеңештин Республика Ата журт фракциясынан депутат Алмаз Акылбек Жамангулов жана юридика илимдеринин доктору Бекбосун Бөрүбашев, ошондой эле депутаттардын артыкчылыктарын жоюу боюнча коомдук кыймылдын мүчөсү Алмаз Бейшеевдер. Саламатсыздарбы? Алгачкы суроону ушул Алмаз мырза сизден баштасак, Жогорку Кеңеш бүгүн оптималдаштыруу боюнча кандай иштер жүрдү, канча каражат үнөмдөлдү, ошо боюнча маалымат берип кетсеңиз. Рахмат, саламатсыздарбы? Жогорку Кеңеш быйыл эле оптималдаштырууну баштаган жок. Жогорку Кеңеш 5 жылдан бери, 16 жылды эсептегенде 5 жылдан бери оптимизация жана кыскартуулар менен келатат. Мисалы алсак, маселен ошо эмнелер кыскартылып атат ошо 5 жылдан бери? Ооба. Мисалы үчүн 11 менен 12 жылды эсептегенде 12 жылы 142 штаттык бирдиги кыскарган. 13 жылы да кыскарган. 14 жылы 160, то есть 15 жылы 162 кызматкер кыскартканбыз. Бардыгы биригип бүгүнкү күндө 310 кызматкер кыскартылган. Бул 5 жыл аралыгында. Ооба, акыркы 12 жылдан бери. Жогорку Кеңештин бардык общий чыгымы миллиард сомдон ашат да. Бирок Жогорку Кеңеш акыркы 12 жылдан бери 790 миллиондон өзүнүн чыгымын көтөргөн жок. Минфинден дагы биз 790дон ашык акча сураган жокпуз да. Ошону эсептесек, мынакей былтыркы менен быйылкы оптимизацияны кошкондо бардык чыгымдарды, мындай фактически чыгым экономияны кыскартууну айтсак, бул 80 миллиондон ашты да. А баягы Жогорку Кеңештин заявленный суммасы деп коет Минфинденчи, аны эсептесек бул мындай чоң сумманы түзөт да. Ошондо мен дагы бир жолу айткым келет, Жогорку Кеңеш былтыр эле, быйыл эле баштаган жок, 12 жылдан бери оптимизациялоо, анан кыскартуу менен келатабыз. Мен телекөрүүчүлөрдүн эсине салып кетсем, атка минерлердин чыгашаларын чектөө керекпи деген суроону биз сиздерге экранга чыгарганбыз. Эгерде сиз ооба десеңиз 1, жок десеңиз 2 деген санды терип 4405 кыска номерине өзүңүздүн билдирүүңүздү жөнөтүңүз. Бул сиздин билдирүүңүз программанын соңунда албетте жарыяланат. Андан тышкары бизде түз эфирде телефон номери иштеп атат. Ошондой эле WhatsApp номерибиз дагы бар. Ал жака дагы билдирүүлөрдү жөнөтсөңүздөр болот. Акылбек мырза, мына Жогорку Кеңеште ушул оптимизация маселесин ушул биринчилерден болуп, ошо Республика Ата журт фракциясы көтөрүп чыгасыңар. Анан убада да бергенсиңер шайлоочуларга. Бүгүнкү аткарылып жаткан иштерге мына ичиңер чыгып атабы? Туура айтасыз. Республика Ата журт фракциясы ошо шайлоонун астында биздин шайлоочуларыбызга да ушул убадаларыбызды бергенбиз. Биринчилерден болуп биздин фракция өзүнүн ушул артыкчылыктарды жоюу боюнча маселелерди көтөргөнбүз. Жакын арада эле мына Жогорку Кеңештин иш башкармалыгын Алмаз мырзанын жетектеген иш башкармалыктын ушул отчетторун уктук. Ушул бизди үнөмдөлгөн жана жардамчылардан кыскартылган, жана башка автоунаадан кеткен кыскартуулардын баарын канча акча түстү, кандай расходдор кетип атат, ошолор боюнча азыркы биздин маалыматыбыз боюнча бул 30 миллион сом түзөт экен да. Биздин фракция ошо комиссия түзүп, фракциянын ичинен 3 киши, мен ошол фракциянын ичинен азыр комиссиядамын, мүчө. Биз азыр изилдеп атабыз. Анан бизди ошол Жогорку Кеңештин кыскартуулары канаттандырган жок да. Эмне дегенде, мына сиздер ошо кыскартууга барабыз деп ошо чечим кабыл алып атканда канча каражат үнөмдөлөт деп мына эсеп болгон да? Орто эсеп болгон. Мына 30 миллион сом бизден жылына жардамчылардын сокращениясынан эле деп биз расчет кылганбыз да. Анан биякта көп маселелер көтөрүлүп атат. Ана Жогорку Кеңештин астында автоунааларды тейлөөчү гараж бар. Ошо гараждын маселелери боюнча Жогорку Кеңештин депутаттарына арналган ошол батирлери бар. Ошолор боюнча азыр ошо комиссия иштеп чыгып, анан жыйынтыгында ошо фракцияга эметип, фракциядан кийин биз палатага алып чыгабыз бул маселени. Биз ошол иш башкармалыктын
оптимизациясына Алмаз мырзага да биз ыраазычылык билдиришибиз керек. Мына фракциядан өзү да убадасын берип кетти. Ошол өзүмдүн айдоочуман дагы, менин жардам ошол заместителим дагы, айдоочусунан дагы, ошо служебный машинеден дагы баш тартам деп убадасын берип, мына бүгүн айтып атат, тиги маршрутка менен келдим депчи. Эми биз мындайдан коркпошубуз керек. Жумушка пайдалана турчу служебный машинелерибиз бар. Баарыбыз аны колдонсок болот. Ар бир фракцияга бирден машине бөлүнгөн. 23 машинени мамлекеттик мекемелерге бөлүп берилди. Азыр 53 машине бар экен да биздечи. Анын ичинде грузовой машинелер бар. Жогорку кеңешке бензовоздун эмне кереги бар? Гараж менен, управ делами менен, президент менен управ делами жогорку кеңешти объединять этсе болот. Эмне үчүн килейген 2 гараждын содержаниясын биз карашыбыз керек. Ар кандай разгонный машине, служебный машинеден мен баары менен колдойм. Жумушту камсыздаш үчүн керектүү бир үнөмдүү бир каражаттар бөлүнүш керек, үнөмдүү бир техника бөлүнүш керек, же бир иштеле турган бир адистер бөлүнүш керек да. Бирок ашыгы менен болгон гаражга эмнеге секретарша, эмне кереги бар? Ага эмнеге жардамчы кереги бар? Биз бияктан жогорку кеңештин депутаттары помощниктерден отказ берип атабыз, бирок ошол эле мезгилде гараждын директорунун өзүнүн помощниги бар экен, секретаршасы бар экен, служебный машинеси бар экен, айдоочусу бар экен. Ушунун баары кыскартылыш керек. Анан бул жогорку кеңештин эле деңгээлинде эмес. Жогорку кеңеш бул показательный көрсөтүп бериш керек. Ушул кыскартуулардычы. Мындан кийин биз өкмөткө талап коюп атабыз. Мисал катары алсак, Азыр бул боюнча да алдыда сөз болот. Алмаз мырза, мына сиздер өткөн күздөгү шайлоонун алдында ошол депутаттардын артыкчылыктарын жоюлушу керек, кыскартышы керек деген максатта мүдөө менен кыймыл түзгөнсүздөр. Анан ошол мүдөөңүздөргө жетип атасыздарбы? Эми бир жартылай, жарым жартылай болуп атат да бу жерде да. Жанагы айтып атпайбы, азыркы эме кыскартуу эмеси менен ушу бир 60 миллиондой деги бир жылда биз экономдойт экенбиз деп атат. Эми бул негизи аз да бул практически. Биз баягы кыймыл түшүп атканда биздин оюбуз мындай болчу. Биз түшкөн бул жалаң эле жогорку кеңешти сокку кылбай эле жогорку кеңешти баягы жамандап же минтеп этейин деген максатыбыз жок. Жогорку кеңеш иштиктүү иштесин деп атабыз. Жогорку кеңешти биз чектесек, өзүнүн коомчулук чектесек, жогорку кеңеш өзү аткаруу бийлигинде, сот бийлигинде, башка бийликтин бутактарында чектеш керек. Президенттин башкармалыгында да аякта толтура артыкчылыктар көп, жеңилдиктер толтура берди аткаруу бийлигинде. Аякта килейген өзүнчө президенттин эмеси бар, премьер-министрдин аппараты бар, жогорку кеңештин аппараты бар. Ушунун баары аппараттын баары эле көп акча жеп атпайбы? Анан ошонун баарын тең ушу биз жогорку кеңешти, жогорку кеңеш депутат өздөрү мыйзам чыгыруучу орган болгондон кийин бул аткаруу бийлигин чектеш керек. Бизде көп министерство толгон токой. Булар министерство негизи көп эмелерди, ведомстволорду кыскартыш керек бизде. Биз кичинекей мамлекет кереги жок мынчалык министерство, мынчалык агентство, мынчалык инспекция. Толтура кереги жок. Бул бизде мындай ойлосоң, жанагы эң биринчиден азыр кыскарткан аткаруу бийлигин текшерүүчү органдарды кыскартыш керек. Бизде толгон токойго текшерүүчү органдар. Инвесторлор келсе баса калышат, ошолорду текшеришет. ГСБ, Финпол, Финразведка. Бул көп болот. Бул жөнүндө да алдыда сөз болот. Мына Бекболсун агай, сиз айтсаңыз, ошо мыйзамдык жактан депутаттын артыкчылыгы эмне жана эмнелер кыскартышы керек эле? Мына бүгүн туура эле иш багыт менен баратабы жогорку кеңеш? Ушул багытта. Эми биринчиден баягы депутаттык артыкчылык деген маселе дайыма көтөрүлүп келатат. Бул керекпи? Бул керек. Анткени дүйнөлүк практика боюнча депутаттар элдин өкүлү болуп калгандан кийин аларга артыкчылык бериш керек да. Эмне себептен бериш керек? Себеби ал Кандай артыкчылык бериш керек? Кандай артыкчылык бериш керек? Эмне себептен бериш керек? Эң биринчи ал элдин өкүлү. Ошол элдин өкүлү элдин эркин өзү эркин билдириш үчүн ал көз каранды болуш керек. Бул дүйнөлүк практика ошондой. Анын үчүн бизде таза шайлоо болуш керек. Мисалы үчүн партиялык босстор шайлабай, эл шайлаш керек. Анан мамлекеттик аппарат чакан болуш керек. Мисалы үчүн азыр мына оптимизация деп айтканда баягы машинеден, тиги секретардан баштабай эң биринчи ошо мамлекеттик аппарат өзү чакан болуш керек. Мисалы үчүн 5 миллион адамга канча мамлекеттик аппарат керек? Ошону караш керек да. Анан эми ушу артыкчылыктын ар кандай түрлөрү бар да. Мисалы үчүн баягы айткан сөз үчүн, өзүнүн баягы иш боюнча айткан сөз үчүн жооп бербеген болуш керек, жооп бербеш керек. Андан башка кол тийбестик керек. Бул бир маселе да. Мына бизде Кыргызстанда мына ушу акыркы 20-25 жылдан бери ушу баягы кызматтык артыкчылык деген бар. Анан өздүк артыкчылык деген бар да. Мына ошону биз түшүнбөй келатабыз. То есть түшүнөт көпчүлүгүчү, бирок ошо кызматтык артыкчылыкты өздүк артыкчылыкка оодуруп коюшканда бул илимде да ушундай. Анткени кызматтык артыкчылык дегенде мисалы үчүн мына депутаттыбыз турат, мына ушул киши баягы өзүнүн депутаттык иши боюнча өзү
ошол иш депутаттык иши боюнча мындай бир иштерди барганда бул кишиге эч кандай бир басым көрсөтүлбөш керек. А эгерде бул киши депутат болгучакты, ошо депутат болуп жүргөндө өзүнүн ички маселесин көтөрсө, өзүнүн бизнесин чечсе, бул жооп бериш керек. Мына Кыргызстанда ошо баягы кызматтык артыкчылык деген жок, өздүк артыкчылык болуп калганда, ошон үчүн баягы мына көрүп атасыңар, шайлоого барганда дагы кээ бир баягы булганып калган адамдар атайын шайлоого барышат да, мен 5 жыл деген иммунитет алам, мен деген зонтиктин астында турам депчи, мына ушул маселелерди биздин мыйзамда так жазылган эмес. Аны ушуну айтыш керек ошон үчүн. Андан башка мына индемнитет деп коет, мына ушундан баштады сөзүңөр. Бул баягы материалдык мындай бир өбөлгө түзүп берүү, шарт түзүп берүү да, бул да керек. Мисалы үчүн мына депутатка транспорт бериш керек, үй бериш керек эгерде Бишкекте болбосо, мындай да каралган. Бирок ошол эле убакта ошонун бүт баардыгы тең бул мамлекеттик бюджетке ылайыктуу болуш керек да. Мисалы үчүн мына биз көрүп атпайбызбы, мына депутаттар үйдү служебный деп коёбу, ошондо үйдү алып турган өзүнүн помощниктерин киргизип аткандар бар. Бул боюнча азыр улантабыз эмес, өзүңүз оозуңузда бизде рекламалык тыныгуу экен, анан кийин талкууланат. Сиздер НТС каналынын түз эфиринде ар тарап программасын көрүп атасыздар. Биз бүгүн атка минерлердин артыкчылыктарын чектөө керекпи деген теманы талкуулап атабыз. Биздин түз эфирде номерибиз иштеп атат. Андан тышкары WhatsApp номерге дагы өзүңүздүн билдирүүлөрүңүздү жөнөтсөңүздөр болот. Мына Алмаз мырза, айтсаңыз, жогорку кеңештин жылдык бюджети канча болуп атат? Анан кийин ошол депутаттарга, мисалы, жогоруда айтпадыкпы, бир катар артыкчылыктардан кыскартылды, мисалы, жардамчы, жанагы унаасы, айдоочусу деп. Кандай дагы мындай кошумча жеңилдиктер берилип атат азыр? Ошо мындай быйылкы 16-жылдын бюджети жогорку кеңеште бул 784 миллион сом. Бул акыркы баа эмес, акыркы акча эмес, муну дагы жылдын аягына чейин сөзсүз түрдө үнөмдөө болот. Биз бюджетке беребиз. Ошондо жылдын аягында канча болжолдуу план бар да? Болжолду мен 80 миллионго чейин дедим. Биздин баардыгын алганда 80 миллионго чейин дедим. Ошондо буга чейин айтып аткан 27 миллионду кошкондо. 784 миллион. Бирок дагы бир баса белгилеп кетчү нерсе бар да, 780 миллион сом бюджет жогорку кеңештики. Бул баары эле тиги жана чыгымдар эмес да. Мунун дээрлик 80%дан ашыгы бул эмгек акыга кетет. 20%га жетпегени, кичине 20%дын тегереги башка чыгымдарга кетет. Бул эми жогорку кеңеш өзүңөр билесиңер, чоң здание, муну күндө карап обслуживать этип турбаса, тазалап турбаса дагы болбойт. Башка чыгымдарга бир 20%дайын деңгээлинде эле кетет экен да. 2012-жылы биринчи төрага шайланып келгенде чыгымды азайтууну өзүнөн баштаган. Ага чейин төраганы тейлеген 5 машине бар экен. 5 машинеден эле эконому обслуживающий ошол эле 4 миллиондон ашканда жылына. Анан дагы бир 6-7 помощниктей бар экен. Ошону үнөмдөгөндө эле 2 миллиондон ашкан акчачы. Анан бул баягы дагы бир баса белгилеп кетип келет, туура түшүнүш керек. 780 миллион бул баары эле башка чыгымга кетпейт. Эмгек айлыкка кетет 80%дан ашыгы. Азыр бизде көрөрман бар экен, сизди кабыл алып атабыз. Түз эфирдесиз, сурооңузду, сунушуңузду берсеңиз болот. Алло. Алло, саламатсыздар. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, суроо сунушуңузду берсеңиз болот. Мен ушу
Бишкек шаарынын тургуну болуп Жаманкулов фамилиям. Тиги мен ушу депутаттарга суроо берейин дедим эле да. Булардын костюмдары эле кымбат да, мисалы үчүн 15-20 миң сом, галстуктары 5 миң сом. Анан жөнөкөй адам катары ушу мен жөнөкөй адаммын да, тамак ашты деле өзүм сатып ичем. Ушуларды столовойго барып деле ичип көрүшсө болобу? Же элдин эсебинен ичип жей берсе болобу? Кандай болот ушул? Галстукту деле 500 сомго тагылса болобу? Рахмат. Мына Акылбек мырза депутаттарга деди, силерге тийип атат да бул суроо. Мына катардагы жашооңор катардагы адамдардан эмнеси менен айырмаланып турат азыр? Мына көрөрмандарга да кызык да бул. Көрөрмандарга мен жеке өзүмдүкүн айтайын, эми башка депутаттарга токтолбойн. Депутат болуп келгениме 5 ай болду. Ошол жогорку кеңештин 5 айда эмне мына айырманы сезиңер да? Буга чейинки 5 ай мурдагы жашоо, азыркы жашоо. Жашоо андай деле өзгөрүш болбойт. Мен өзүмдөн өткөн эме да. Жашоо депутат болуп иштейм десең, жумуштан көп нерсе жок да. Иштебейм десең, депутатка да жумуш жок экен да. Ошон үчүн деген эме ошол элге кызмат кылып өзүн көрсөткөн бул эме ар бирөөнүн өзүндө болсо керек. Кийим боюнча айтып кетти, эми ар бир депутат эми кээ бири зарплата жашаган депутаттар бар. Арасында, например, мугалим болуп келгендер бар, ар кайсы кесиптерден бар. Арасында бир бизнесмен адамдар бар. Мен буга чейин бизнесмен алек болуп келгем. Анан эми азыр бизнестерим барын башка адамдарга өткөрүп бергем. Анан ошо бизнес аркылуу өзүмдүн жашоо турмушу чиричилигимди өткөрөм да. Анан башка ар бир эме 120 депутаттын өзүнүн эмеси болсо керек. Жөнөкөй адамдан мен ойлойм депутаттын эч кандай артыкчылыгы жок. Бул кишинин суроо берип аткан сөзүн мен түшүнүп атам. Баарыбыз эле билебиз, маалында депутаттардын көпчүлүгү 70-80ге жакыны баары бизнесмен, чоң бай мындай капчыктуу кишилер да. Ага деле эл макул болду. Эле мейли байлар деле келсинчи, бийликке келип. Бирок иштесин ушул жака барыпчы, ызы-чуу салбай. Элдин баарын эки көөрүп уруштурбай. Ошол жака барып иштесин деп атат. Эми байларга деле мүмкүнчүлүк берип атабыз. Негизги азыр ошол жака барат да, азыр пенсия да алат буларчы. Эртең бүрсү күн пенсия алып, пенсияны олчой койгон пенсия алышат. Ошого элдер ошо нааразы болот, ошон үчүн ушундай суроолорду берип атат. Негизи ойлойм, байларга мен как и Биндукидзе айтканмын, байларга вообще не надо платить пенсию деп. Пенсия кереги жок. Бизге 65-ке чыгат да, дагы пенсияга чыгат, бай болсо дагы пенсия алат ошой. Бизге льгота, привилегия дегенде артыкчылыктарды жөнөкөй адамдарга бериш керек, инвалидтерге бериш керек, колунда жок адамдарга бериш керек. Бизде оорукчан, бөйрөгү иштебегенде адам толтура койгон. Бизде ушунча укмуш элде эмебиз. Муктаж жардамга. Сиздин сөзүңүздү мен толугу менен колдоп кетем. Эмне дегенде мына жана батирлер боюнча дагы айтып кетпеди, мына агай да айтып кетти, Бекбосын агай. Тиги депутатка машина керек болсо машина бериш керек, квартирасы жок болсо квартира бериш керек. Ошол эле мезгилде суроо жаралат да. Мына региондордон келип мугалимдерибиз бар иштеп аткан, органда иштеген кызматкерлерибиз бар. Аларга эмнеге биз квартира же машина бере албайбыз? Анан жана баардык депутаттын баарын бай же бизнесмен дегенде мен алысмын. Мен азыр коллегаларым баары ар кайсы тармактан да. Арасында бизнесмени дагы бар, мугалими дагы бар, же бир башка кесипкөйлөрү да бар. Эми бирок ошо шайлоону биздин элдерибиз шайлап атат да. Мен жакында эле жергиликтүү шайлоолордон катышып келдим да, ошо элдер менен жолукканда. Ошол элдер өзүлөрү шайлап алып, кайра ошо кишилерге нааразы болуп атат да. Бизде ошондой бир жакшы эмес көрүнүштөрүбүз бар. Ошон үчүн деген элдерибиз мындай бир таза шайлоого бир аракет кылып, өзүнүн жүрөгү менен ишенген адамдарына же партиясына добушун бериш керек деп мен эсептейм да. Алмаз мырза, мына бир депутат ошол мен билгенден ошо бир айга алсак мындай шайлоочуларга барганы, бензин куйганы, телефон сүйлөшкөнү жана башка деп бир 40 000 сомдук фонд бар болуш керек ар бир депутатка ай сайын, Ошончо берилеби? Мен кызматкермин. Мен так цифраларды айтып беришим керек. Анан мен чечим, жогорку кеңеш, парламент чечим чыгарып берет. Ошо чечимди аткарганга жок, азыр фонддо 40 000 сом барбы? 40 000 сом алабы ар бир депутат? Ошону тактап койсоңуз. Токтом менен ушул созуктун 6-созуф токтом менен кабыл алган ар бир депутатка 40 000 сомдон депутаттык деятельность деп коет. Ошол төлөнөт. Жок, ошо 40 000 сом бар экен, мына Бекбосын агайда ушул айлык акы жардамчы андан башкадан чыгарда мына 40 000 сом берилип атат ар бир депутатка. Анан сиз мисалы сиздерде ушундай, сиз катардагы мугалимсиз, ошо жогорку окуу жайда. Ушундай артыкчылыктар барбы? Бизде мындай артыкчылык жок.
Эми бул жерде мындай да биз баягы мен сөзүмдүн башында айтып кетпедимби? Кызматтык артыкчылыкты булар өздүк артыкчылык кылып алышкан да. Мына ошон үчүн мына өзү токтом менен дагы мына депутаттар токтом менен ошонун өзү баягы ошонун бүт баардыгын кайра карап чыгыш керек. Эгерде баягы биз ушул жогорку кеңештеги мына бияктан Алмаз айтып атат, баланчаны кестик, түгүнчөнү кестик деп кесилгендеги эмес эле атат. Баягы эле ошо обслуживающий персонал кесилип атат. Эгерде реформа баштай турган болсок, бизге 120 депутаттын кереги жок. Бизге таза шайлоо керек. Мисалы үчүн Акылбек айтып атпайбы, таза эл шайлады депчи. Эл таза шайлаган жок. Анткени мисалы үчүн 25 жылдан бери Кыргызстанды жеген коррупционер кайра келип атса, ошого кантип кимдин колу көтөрүлдү? Ошон үчүн биз баягы мындай бир төбөбүз менен туруп калганбыз да, бирок ошону көргүбүз келбейт. Бул бир жагы. Экинчи жагы айтып турган нерсе, Кыргызстанда жалпы чиновниктик, бюрократиялык мамлекеттик аппарат түзүлүп калды. Бул жалгыз эле жогорку кеңеш эмес, бүт барды. Мисалы үчүн мына карап көрсөңөр, бизде президенттик аппарат деген бар. Ал эмне иш кылат, кандай кылат? Ошол эле убакта өкмөт бар, ошол эле ар бир министрликтин аппараты бар. Министрлик бар, жогорку кеңеш бар, төрт тепкичтүү башкаруу системасы бар. Облустук бар, райондук. Мен билгенден 25 жылдан бери сот реформасы менен башкаруу реформасы жүрүп келатат. Бирок аягында чыккан жери жок. Ошону мисалы үчүн элдин жанагы биздин телегөрүүчү сурап атпайбы? Ал бул баягы социалдык адилетсиздик жоголуп кетти да. Ошон үчүн ушул кишилер ушуну сурап атат. Бул бир жагы. Экинчи жагы бул жанагы Алмаз туура айтып кетти. Мисалы үчүн бизнеске бизде бирдеме болсо адам укугу дейт да. Мисалы үчүн өнүккөн мамлекеттерде бизнесмен болсоң, сен саясий кызматка барганга өздөрүнүн бир механизмдер менен жол тосуп койгон. Тосуп койгон. А бизде бизнесмендер келишет дагы, бизнесмендин өзүнүн природасы ошондой. Ал деген бир тыйынды эки тыйын кылыш керек, эки тыйынды үч тыйын кылыш керек. Азыркы биздин система ушунчалык абдан ыңгайлуу болуп калганда, мисалы үчүн келсе, мында кол тийбестик бар, мында жоопкерсиздик бар, мында жакшы өлгөттөр бар, бүт баардыгы бар. Ошону пайдаланып баягы бизнесин көргөзөт да. Мисалы үчүн мен бизнес болуш керек. Коом өнүгүш үчүн бизнес болуш керек. Мисалы үчүн мына бизде абдан жакшы бизнесмен киши болгон, Табыл Дегенбердиев деген, ошол кишини бирөө жамандап айтпайт. Анткени ал киши баягы тиги чакалап максым сатып жүрүп ушуга жеткен. Ушу сыяктуу бизнес кылса жумганда эмес, ал кереги жок болчу. Мына бул жогоруда Акыл мырза айткандай, жогорку кеңеш ачык орган болгон үчүн алардын чыгымдары жана башкаларынын баардыгы талкууга түшүп, мындай уртекиге алына турган, анан элдин өкүлү, бул бир чети туура эле нерсе, бирок ушундай ачыкка чыгып келет да. Бирок ошол эле учурда мисалы ошол эле өкмөттө, ошол эле жанагы ар бир министрлик, агенттиктердеги чыгашаларды мисалы көпчүлүгүн жабык болуп атпайбы? Мына ачык болгондо жакында эле мына финансы министрлигиндеги жанагы бассейн, дайвинг жана башка маселелер бир шуу жаратты да коомчулуктачы. Бул билингени. Билинбеген дагы бир топ ошол эле жанагы ар бир министерстводон карасаңыз, МЧСти деле карасаңыз болот, аякта деле. Өзүнчө эле воинский звание деп билип алган. МЧСке эмнеге воинский звание берет ага? Минфинде дагы военнослужащий деп статус берип, ага да бир пайковой эмелерди алып атышат. Мен ушуга түшүнбөйм, таң калам. Бул аябай нонсенс да, бул күлкүм келет. Башка мамлекеттегилер көрсө күлөт болуш керек. Бул эмне деген булар деген? Бул эмесин айлык маянасына момундай кошумчаларды кошуп берет дегенчи. Бул такыр нонсенс да, экономикалык бир законго бир эметпейт да. Биздин жана фракциянын ичинде түзүлгөн комиссия азыр ошонун баарын иликтеп атабыз да. Жогорку кеңештен баштагандан кийин өкмөт, ошо аткаруу бийлигине кандай азыр кандай талапты койгон жатасыңар, ошол жөнүндө айтсаңар. Талапты койбойбуз, биз азыр биринчи анализ жүргүзөбүз. Ар бир министрлик боюнча, агенттиктер боюнча, ошол мамлекеттик ишканалар бар, госпредприятияларыбыз бар, акционерный обществолорубуз бар чоң. Алсаңыздар аякта деген помощниктери, советниктери служебный автоунаалар менен жүрүшөт. Ар бирөөнө сотовый, чет өлкөгө учса бизнес класс менен учат. Алардыкы ошо сиздер айткандай засекреченный болуп калып калганда фонддордун бар. Мына ошол эле Кыргыз темир жолу боюнча, ошол эле чоң Мегаком компаниясы боюнча эми ар бир муну өкмөт изилдеп мониторинг кылган эмес да. Биз азыр ошонун баарын алып чыгып жогорку кеңештен баштагандан кийин өкмөттүк баардык мамлекеттик ишканалардын баарын анализ жүргүзүп туруп, ошол жактан дагы өкмөттүн премьер-министриге биз сунуш кылабыз да, сокращение маселеси боюнча. Өкмөт өзү кылбайт эч качан сака. Буларчы бизде эң чоң мыйзам кабыл алынат да, жылына бир жолучу, бул мамлекеттик бюджет жөнүндө. Мыйзамды ким кабыл алат? Мыйзамды болсо туура баягы өкмөт иштеп чыгат, Минфин аркылуу иштеп чыгат дагы чыгарат, а бирок мыйзамды жогорку кеңеш кабыл алат. Ошон үчүн мен макулдубайт эле Макулбек менен, анткени жогорку кеңеш ошонун бүт баардыгын далилдеш керек да. Мисалы үчүн канча кайсы министерство, кайсы тармак боюнча канча акча кетет депчи. Ошон үчүн буларда да бар да. Бул бир маселе. Экинчи маселе, бюджет баягы булактары кайсылар? Булактары бизде мисалы үчүн мен билгенден бир 80%ке жакын булак бул налогдон түшөт. Бизде өндүрүш деген өлгөн эч ачы,
Чынбы ушундайбы? Туура, туура. Ошону налогду ким төлөйт? Налогду элдин баары төлөйт. Ошон үчүн бюджетти элден катпаш керек. А бюджетти элден катып, жана өздөрү айткандай тияктан ичип жеген ошонун бүт баардык тең ошо өзү мындай кылмыш деп айтсак болот да. Ошон үчүн бул жерден жалгыз эле жогорку эмес, бул жерден башлагы ошо бюджеттин аткарылуу боюнча прокуратура жооп бериш керек. Башка мамлекеттик органдар жооп бериш керек. Ошон үчүн биз мындай бир кеңири комплекстүү карашыбыз керек да бул маселеничи. Ошондо бул баягы мындай бир жана социалдык адилетсиздик, ичип жегендик, чиновниктердин тайраңдап баягы элдин эсебинен жашаганы азайат деп ойлойм. Азыр бизде кыскача тыныгып анан кийин талкууланат. НТС'nin түз эфиріндегі Артара программасы уланууда. Мына Алмаз мырза, жогоруда сөз сурап атасыз. Маалымат берейин дедиңизби жаңа? Депутатыбыз комиссия түзүлүп деп айтып кетпедиби? Ушуга мен айтып койгум келет. Биз коомчулукка да айткым келет. Биз иш башкармалыгы мамлекеттик орган, мен мамлекеттик кызматкер катары биз жогорку кеңештин токтомун ана мыйзамдарды аткарабыз. Өзүбүз чечим кабыл алганга чыгымдарды укугубуз жок да. Мына комиссия түзүлдү, иштейбиз дейт. Мен ишенем, эффективдүү карашат депчи. Бардык материалдарды, бир тиынына чейин чыгымдарды мен ушул комиссияга бергенге даярмын да бүгүнкү. Демек, эл өкүлдөрү өздөрү чыгарган чечимин аткарып атасыздар, ошону да, мен текшерип алып атасыз. эл өкүлдөр токтом кабыл алынат, палатадан чечим кабыл алат, ошо чечимди гана биз аткарабыз. Өзүбүз укугубуз жок. Бизди счетный палата жарым жыл сайын, бир жыл сайын, ашып кетсе бир жарым жыл сайын текшерип турат. Бизге 5-6 ай келип отуруп, ар бир тыйыныбыздан бери текшерип жазып кетишет да. Анан мен ошо комиссияга дагы эффективдүү карайт деп ишенем. Мен сөзсүз биздин материалдарды болгон сураган кагаздарын, сураган чыгымдарын бергенге даярмын. Бизде, мисалы үчүн, менин оюм, жеке оюм, коомчулукта парламенттин чыгымдары эмнеге мындай көбүрөөк айтылат да. Анткени бизде акыркы айтып атам 4-5 жылда биздики ачык. Бир 100 сомго бирдеме сатып алсак дагы сөзсүз тендер болот да. 100 сомго сатып алсак да ошо сайтка илинет. Каалаган демек ачык институт. Ошон үчүн мен ойлойм, ошон үчүн дагы көп баягы суроолор жаралып атат. Анан биз ачыкпыз, анан үнөмдөгөнгө колдон келишинче аракет кылып атабыз. Аны башкалар кандай иштеп атабыз? Азыр бизде телефон чалуу бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду бериңиз. Мен Кыргызстан таза коомдун координатору болом, Акжолов Данил деген. Мен депутаттардын аракетине ата журтту мына аракетине рахмат айтам. Бирок эң негизгиси бул 120 киши менен эчтеке чечилип кетпейт.
Анткени бизде бюджет баардыгы азыр күндө орусча айтканда ДРКда негизи жанагы министрликтолорду мына холдинг аталган ошолорду токтотуш керек. Бул жерде ар кандай организация көбөйүп кетти. Стат кыскартыгында туура айтып атат. Ар кандай көптөр көбөйдү. 120 киши ал Кудай сактасын эми күн иштей берет. Рахмат. Бирок министрликтолорду контролдош керек, министрликтолорду. Рахмат. Мына Акылбек мырза ошол аткаруу бийлигин түзгөн дагы шайлаган дагы мына жакында эле шайладыңар, келгенден бери экинчи өкмөттү шайлаганга жетишип жүрүңөр дегенде түзүп атасыңар өзүңөр. Бирок кайра эле өзүңөр нааразычылыкты билдирип атканда өзүңөр болуп атат да. Мындай да. Бир кол менен жасаган, экинчи кол менен Хорошо, жокко чыгарып сиздин сөзүңүзгө мына Алмаз мырза да айтып кетпеди. Парламентте 6 фракциянын өкүлдөрү бар. Ошо 6 партиянын өкүлдөрү иштеп атат. Ошонун ичинен 4 фракция бул коалиция көпчүлүктү түзөт. Анын ичинен 2 фракция бул коалиция азчылыкты түзөт да. Эмне үчүн биздин фракция бул маселени көтөрүп атат? Биздин фракция оппозициондук фракция болгондон кийин ушундай кеткен катачылык маселелерди эми токтом чыгабы, мыйзам чыгабы жалпы мен макулмун, 120 депутаттын атынан кетет. Но бирок ошонун ичинде каршы иштеген, например, мен буга каршымын деген да депутаттар бар, фракциялар бар. Ну алардын ойлору же бир айткан сөздөрү пикирге алынбай калат дагы, жалпы жогорку кеңештин иштелип аткан иши деп туруп кете берет да. Сиздер азыр айтып атасыздар, мына өкмөттү экинчи жолу алмаштырдыңар деп. Өкмөттү коалиция көпчүлүк биринчи өкмөттү дагы, экинчи өкмөттү дагы сунуштаган. Бирок азыр биздин фракциянын атына дагы айтылып атат да, силер алмаштырдыңар деп. Бул коалиция көпчүлүктүн чечими да. шайлады. Жок, шайлаганларына. Ну, коалиция көпчүлүктүн чечими менен кетет, коалиция көпчүлүктүн чечими менен келет да. Анан биз жанакыл токтом чыккандан кийин ошол токтомдун иштелиши боюнча биз комиссия түзүп атабыз. Ошол токтом туура чыкканбы, кандай үнөмдөлүп атат акчалар, кандай расходдор азайып атабы же көбөйүп атабы, бир сыйра кара. Счетный палата биз баарыбыз билебиз. Өкмөткө же бир чоң жогорку кеңешке, управ делами президенткага же аппарат президентти текшергенде эми мындай өтө катуу басым жасабайт, туурабы? Бир жылда бир плановый проверка менен келиши мүмкүн. Биз эмне үчүн бул маселени көтөрүп атабыз? Жогорку кеңеш биринчи өзүн тазалап, коомчулукка, өкмөткө бир жаңы реформаларды кылып, бир кыскартууларды кылып туруп, анан өкмөттөн баштап кыскартууларды кетирели деп атабыз да. Ошол эле министрликтолорду, аппарат, өкмөттүн аппаратын, Кыргыз темир жолу болобу, аэропорт Манаспы, Мегакомбу, чоң мамлекеттик ишканаларды. Анан ошондон кийин коомчулуктагы ошол биздин шайлоочуларыбыз дагы көрүп айтат, мына кыскартуулар реально башталды депчи. Анан жалгыз эле мына биздин угуучубуз айтып кетпеди, 120 депутат менен эле кыскартуу бул мамлекетке 20 миллион чоң акча эмес да. Азыр мына айтып койсом болобу, мынакей биз комиссияга документти беребиз деп атабыз. Биздин бюджет 780 миллион. Бул республиканский бюджеттин 0,02% гана түзөт экен. ошондо ар бир депутатка канча каражат бөлүнөт бир жылга? Бар да орто эсеп менен. Так санын айтсаңыз, мисалы 120 депутаттын ар бирине бир жылга канчадан бөлүнөт ошондо? 780 миллионду бөлүп койсо болот да, негизи баарын тейлеп атат депчи. Бөлүп койсо болот, анан 120 депутат эмес, аппарат иштейт, иш башкармалыгы иштейт, аппаратта отделдер Жок, бир депутатка канча каражат бөлүнөт? Бул анализи барбы? Ну, азыркы эле бюджет анализ баягы мурункулар эсептеген, бул баарын бөлүп келгенде мен так канча бөлгөн эмесмин. Мурда 4-5 миллион деп айтылып жүрбөдү эле, 6 миллион деп айтылып аппараттын кызматкерлери дагы бар да. Анан айлыктары депутаттыкы ар кандай. Баягы бунун стажына жараша. стажына жараша. Мына азыр аткаруу бийлиги жөнүндө көп нараазычылыктар сөздө болуп атат, коомчулукта да болуп атат. Кайсыл министрлик же агенттик жана башка кайсы бир мекеменин мына чыгашалары көп мекемелерди атап бере аласыздар? Мына коомчулукта кайсы мекемелер мына күмөн жарата турган? Улуттук банкты көрүш керек. Булардын бюджеттери бир 800 миллион сомдой болуш керек. Бул өзү эле ошол жана жогорку кеңештин кем калышпайт булардын чыгымы. Эми ана жана айтып атпаймынбы, текшерүүчү органдар, ГСБ деген бар. Аны конкурс менен Кудай бетин салбасын кылып бир конкурс менен алышкан, баягы улам таратып берип кайра жаңы алышып эметишкен. Ошонун натыйжасын эле көргөн жок. ГСБнин коррупция менен күрөшүп аткан эмесин антимонополий комитет деген бар. Түшүнүксүз комитеттер да буларчы. Эмне кайсы антимонополия кылып, эмнени кыйратып атат, түшүнбөйм буларчы. Финразведка деген бар. Эмне кылып атат? Биз билбейбиз, бүдөймүк такыр элечи. Эмне менен алек булар? Bizde ben aytып биз жаңы велосипед ойлоп табыш керек жок. Бизде Грузияда кылган нерсенин баарын кылыш керек. Ошондо биз турмушубуз оңолот.
Анан кылмайынча биз дагы эле тегеренип эле ушул сөздү 5 жылдан кийин эле кайра ушул сөздү Ошо Грузия деп сөз баштап калдыңыз. Мына кыскача айтып кетсеңиз, эмнелерди кылыш керек? Алар эмнелерди кылды? Эмнеси менен артыкчылыктуу биринчи бизде? бизге айтты, аткаруу бийлигинде булар салык инспекциясы менен таможня инспекциясын 1 жылдын ичинде бириктирген булар. Служба доходов деген кылган. МВД менен СМБны бириктирген, бир структура болгон. Жанагы антимонополия комитет деген вообще жоюу берген таптакыр, жок кылган аларды. 6 эле киши калган. Андагы эменин жана Мировой банктын эмеси менен да требованиясы менен да 6 кишини калтырган болгон. Баарын эле алып салайлы дешкен негизи. Аякта ГАИ дегенди билесиңер, ДПС кылып салган полностью. Көп нерселер госструктуралар булар аябай кыскарткан. Ошол себептен буларды ошондой натыйжа болуп атат. Булар чиновниктердин санын азайткан, бирок айлыктарын аябай кескин көбөйгөн. Ошо жана кыскаргандардын эсебинен. Алардын иши да эффективдүү болгон. Көп коррупционный жанагы эмелерди, звеньяларды булар жок кылган. Баягы адам барып бир справка менен ала турган жерлерди, разрешительный документтерди бүт баарын алган. Чтобы баары ошол жакка суроо бербесин. Бекболсун агай, дерегулирование кылган да мына. өткөн жылы Кыргызстандын бюджети мына 25 миллиард сом таңгыздык менен жыйынтыкталган. Быйыл мына 22 миллиард сом тегерегинде таңгыздык болот деген маалымат бар. Ушул нерселерге ушул баягы аткаруу бийлигиндеги жана мекемелердин мындай бирин-бири кайталаган мекемелер жана башка бир штаттык жанагы бирдиктердин көптүгү ушул нерселердин баардыгы мындай роль ойноп атат да. Ойнойт. Бул жерден роль ойногондо эки тараптан ойнойт да. Биринчиси финансылык жактан. Анткени ичкен жеген көп болуп атпайбы? Өзүңөр айттыңар, баягы бири-бирин кайталаган структуралар бар депчи. Бул ошол жагдан ойнойт дагы. Экинчиси коррупциялык жактан. Анткени баягы ар бир чиновниктин, мисалы үчүн биз эми бүгүн баягы көзүбүзгө көрүнгөн депутатты министр деп атабыз. Ошол эле мекемелерде көптөгөн адамдар иштейт. Булардын айлыгынын көпчүлүгү төмөн. Бирок жашаш керек да, ошон үчүн булардын баягы экинчи тескери жагы да бар да, баягы коомдо бир тескери көрүнүштөрдү алып келатат да. Ошон үчүн биз баягы жалпы эле мамлекеттик аппарат деп коет. Мамлекеттик аппаратты ушу мамлекеттик аппаратты айыл өкмөтүнөн баштап президентке чейин кайра карап чыгышыбыз керек. Мына бүгүн биз маселени көтөрүп аткан себебибиз бул демек бизде Кыргызстанда реформа болбогонун далилдеп атат да. Мисалы үчүн мына мындан 6 жыл мурун келгенде айтышпады эле, реформа кылабыз, биз деген демократиялык мамлекет түзөбүз депчи. Бул демократиялык болбой эле баягы чиновниктик мамлекет болуп калды да. Чиновник каалагандай калчап атпайбы. Ошон үчүн буларды биз түп тамырынан бери карап чыкпасак, бул эч кандай оң болбойт. Туура, Алмаз мырза айтышы мүмкүн, мисалы үчүн бизде 780 миллион ошондой депчи. Кеп жалгыз эле жогорку кеңеште эмес, кеп жалгыз эле өкмөттө эмес, кеп бүт башкаруу системасында турат. Ошого саясий эрк керек дагы, анан юридикалык мындай бир баягы механизмдерди туура иштеп чыккан, баш мыйзамдан баштап, ошолордун аркасында ушуларды бир механизмдерди иштеп чыгып, ошонун негизинде биз реформа жүргүзүшүбүз керек. Ошондо гана баягы социалдык, мисалы үчүн мына биздин улуу муундун өкүлдөрү мындан да оор заманда жашашкан. Мисалы үчүн айталы, Улуу Ата Мекенин согуш жылдарында машак теришкен, мына көпчүлүгү билет, ошол муундун өкүлдөрү дагы арабызда бар. Бирок азыр эмнеге нааразы? Азыр адилетсиздикке нааразы. Азыр баягы бирөөнүн эсебинен бир Кыргызстандын элинин эсебинен бир уучкан адамдардын жашап аткандыгы ошо адилетсиздик ушуга алып келип атат да. Ошон үчүн ошо адилетсиздикти биз жоюшубуз керек. Ошо жоюш үчүн Убакыт кыска, мамлекеттик механизмди кайра карап чыгышыбыз керек. Мына азыр бизде мына кыска гана убакыт калды. Эки сөз менен айтсаңыздар, мына азыр көп сындар айтылды. Эми жакшы жагын өзгөртүү үчүн эмнелер жасаш керек? Мына чукул арада кыска эки сөз менен айтсаңыздар. Акыл мырза сизден. Кандай дедиңиз? Эки сөз менен айтсаңыздар, мына убакыт тар калды, мына буга чейин сындап атпайбызбы? Ушул баардык маселелерди чечүү үчүн негизги кайсы нерселерди жасаш керек? Негизги реформадан коркпой, мына агай айтып кеткендей, өйдө жактан баштап ылдыйкы ошол айыл өкмөттүк кызматкерге чейин баардык нерсени карап чыгышыбыз керек. Мейли бюджет ошол бойдон калсын, бирок ошол эле мезгилде жана аз айлык калган биздин кызматкерлер, аппарат кызматкерлеринин зарплаталары көтөрүлөт. Ошондо эффективдүү иш алып барылат болуш керек деп эсептейм да. Алмаз мырза. Бул ушул реформаларды, комплекстүү реформа жасаш үчүн негизи саясий эрк керек да. Эң биринчи саясий эрк эң башында болуш керек, бийликтин башында. Ошол алар саясий эрк көрсөтө албагандан кийин башка алдындагы тепкичтигилер эч нерсе кыймылдабайт. Бизде дерегуляция кылыш керек, дебюрократизация кылыш керек ушул. Алмаз мырза мына өзү саясат. Ойлойм, мына башыбыздан өтүп атат бизде кыскартуу. Ойлойм, ар бир мамлекеттик уюм, бюджетный организациялар, бюджетный уюмдар бир аз болсо дагы колдон келишинче кыскартууга барса, бул жанагындай ишке тоскоол болбойт, да? Ишке тоскоол кылбайт. Мен негизи айтып атпаймынбы? Жана факты менен 310 кишини
кыскартып жумуштан айдаш бизге деле кыйын болду. Рахмат, Депутат айткандай, соңуна келип калдык. жанагы директордун секретари бүт бар функционалдык милдети бар да. Мен ойлойм, бир аздан болсо дагы мамлекеттик каражатты үнөмдөө алып келсек дефицит болбойт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына биз ушул программанын башында суроо таштаган элек, ошо аткаминерлердин чыгашаларын чектөө керекпи депчи. Ооба деп 89%, жок деп 11% жөнөткөнүн мага билдирип атышат. Андан тышкары бүгүнкү ушул ар тарап программасында ушул теманы талкууга алдык. Албетте бул теманы мындай сааттап, күндөп дагы талкууласак аягына жетпечүдөй тема. Бул убакыт аздык кылат деп ойлойбуз. Ошентсе дагы ушул программаны жыйынтыктап жатып, бийлик эл бийлик үчүн эмес, бийлик эл үчүн кызмат кылса деген нота менен ошо программаны жыйынтыктасак, эмки жумада кайра жолугушканча саламатта калыңыздар.